68-жылдарда курулган столбаларды жаңылап, жаңы алмаштырып, эми могу өзүнө өзү коргоочу кабель тарта турган болуп атат. Бул биздин айылыбызга өтө чоң бир жакшы жаңылыктар болду. Менин жаштыгымда биз деген мектептен келип, кечкисин сериал көрөбүз деп неме болгон маалдарда свет трансформатор жарылып кетип, нагрузкалар болуп свет өчүп калчу. Азыр андай көйгөй жок. Азыр качан болсо түндө өчөбү, күндө өчөбү, узагы 1 сааттын аралыгында кайра алмаштырып, жаңылап, светти жандырып коюшуп атат. Энергетиктердин ишине ийгилик, ден соолук, главный өздөрүнүн ден соолугун абайлап, жакшы иштерди кыла берсин мындан арыга. Жалал Абад электр тармактары ишканасына караштуу Нолкен райондук электр тармактары ишканасында 2026-жылы иш планга бизден жалпысынан 957 электр мамычаларын орнотуу жумуштары каралган жана өзүн өзү коргоочу СИП провод деп коебуз. Ал 04 аба чубалгысы 14 километр, аба чубалгысы 15 километр тартуу иш пландары каралган. Быйылкы ошол 957 электр мамычасынын 338 электр мамычасын бүгүнкү күндө биз ташып орнотуу жумуштарын жүргүзүп жатабыз. Быйылкы иш план жалпы жумуштары 20% түзөт. Анан бактарактарды кыюу боюнча ай сайын план коюлган. Элдерде мына айыл өкмөт башчылары менен, айыл башчылары менен биргеликте элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бактарактарды кыюу жумуштарындагы чогуу эл менен иш алып барып атабыз.